Салам достор. Санарип дүйнөсүндөгү жөндөмдөр тууралуу сабактарыбызды улантабыз. Мен Нуржигит. Элестеткиле, ар бирибиз күн сайын колдонуп жүргөн интернет 30-31 жыл гана мурун пайда болгон. Интернеттин иштешин түшүнүү үчүн анын кандай пайдасы бар? Кайсыл бир кетирген каталардын үстүндө кантип иштейбиз? Бул тууралуу биз сабагыбызды баштайбыз. Интернет бул дүйнө жүзү боюнча кайсы бир маалыматты бири-бирине берүү үчүн, сактоо үчүн өз ара байланышкан компьютердик тармактардын тутуму. Тармак дегенибиз, эгерде бир компьютер экинчисине кайсы бир маалыматты билдирүүнү жөнөтсө, экинчиси буга жооп берет. Көп жерлерде Wi-Fi тутуму бар болгон үчүн биз ойлойбуз, ар дайым бизде интернет курчап турат деп. Бирок жаңылышабыз. Эмне үчүн дегенде, интернет бул физикалык дүйнөлүк тармак. Тармак дегенибиз кадимкидей эле дүйнө жүзүн курчап турган оптоволокондук кабелдерден турат. Интернет кабелдер аркылуу кайсы бир маалыматтарды бири-бирине өткөрүү үчүн чоң түйүндөргө бөлүнүп берилет. Бул процесс exchange деп аталат. Чоң түйүндөр интернетти жайылтыш үчүн провайдерлерге өткөрүп берилет. Провайдерлер ар бир аймакка кабель аркылуу интернетти тартырып, ар бирүүгө Wi-Fi роутер аркылуу интернетти таратат. Баарыбыз түшүнгөндөй эле, интернет бул контенти бар сыйкырдуу булут эмес. Бул серверлерден, кабелдерден, деги эле койчу көп нерселерден турган чоң пирамида. Ушундай татаал жол менен пайда болгон интернетти ар бирибиз күн сайын колдоно алабыз.